Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары, мекендештер кандайсыздар? Күнжелес каналы Ордолу Ош шаарында. Бүгүн биз Ош шаарына жакынкы Төлөйкөн айылына келдик. Төлөйкөн айылында мынау кара кочкор эки баласы менен дагы бир рыжий кочкор, арашан кочкор, дагы эки каштан коз кочкор бар. Алтоону көрсөтөлү деп биз Самат агабыздын коросуна келдик. Азыр Самат агам менен саламдашып алайын. Мен биринчи ушу кара кочкор эки баласы менен көрсөтөйүн деп чечтим. Андан кийин эки каштан коз кочкорду, андан кийин арашан кочкорун көрсөтөбүз. Ал чүйдөн келген экен. Самат агам азыр менин жанымда. Беден арасына чыгарды, мына чоң кочкор экен. Мына чөптүн ичинде анча билинбей жатат. Байкап көрүңүздөр, уруктукка кочкор издеген болсоңуздар, ушу кочкорду көрүңүздөр. Даяр балдары менен, мындайча айтканда, результатын көрүп туруп андан кийин алсаңыздар болот. Ал эми жаш кочкор издесеңиздер, мына ушунун балдары даяр турат, эки кочкор бар. Жаш кочкорлор. Самат ага, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай иштериңиз жакшыбы? Короо тынчпы? Жок. Ошту сык дедим эле, салкын экен, а? Күн бүркөө. Кандай эми кочкорлор? Сизде кара кочкорлор түрүдөн бар экен. Өткөндө Өзбекстандан жанагы баар талашып аткан Афган кочкор сиз алып келип алдыңыз. Анын бул жак эмес, башка жака коюп коюпсуз. Мына сатыкка деген кочкорлоруңуз экен. Биринчи кара кочкордон баштайын дедим. Мына кара кочкор биринчи эле жашы канча бул кочкордун өзү? Бизде 4 жаш болду ушул. Быйылкы жылга 4 жаш. Тиги балдарычы, биринчи балдарыбы же? Берки чоңу биринчи бала, күздөгү баласы, беркиси жаздагы баласы. Жаздагысы, күздөгүсү биринчи балдар экен. Линиясы барбы кочкор? Теги каяктан өзү? Мунун өзү карасуда күчтүү басырбек деген бир агасы бар, ошол атасы Муржан деген Казактан келген. Казакстандан келген атасы, а? Арашан болгон. Энеси арашан койген. Помес экен да бул, а? Машалла, жүндөрү шотка. Параметрлери кандай болуп калат мунун? 97-98. Чипирунуйбу? Кулагындагын айтам да. Жөн эле ал немеби? Өзүм заказы кону өзүм басып. Бою 97-98. Салмагы канчага чейин барган эми максимум бир кызыгы багып көргөнсүзбү өзү? Өнүн былтыркы салмагы 172 үчүнө чыккан да. Баккансыз же? Булутка деп багылган ба, мына да кичине арык мал. 172 сантиметр чыгыптыр. Кандай сиз эми өзүңүздүн койлорго биринчи жолу койдуңуз да, туурабы? Мына биринчи балдары да ошондо. Ооба. Мына биринчи баласы. Демек сиз былтыр алгансыз кочкорду. Кандай төл бериши кандай экен эми? Мисалы ургачылар да түштү да. Ургачылар түштү, ургачылары жакшы. Эми ургачыларын өзүм алып калдым, эркек козуларын саттым. Тоодо ургачылар. Ургачылар тоодо аз барды. Эми мыналарды сатканга деп ушу алып калгам. Кочкорду колдонуп бүттүңүз сиз. Муну эки балдары башкаларга салыштырмалуу кандай? Алдыңкы балдары же мындан жакшыларды сатып бергенсизби дегендей. Жок, бул өзүнө деп алып калгам. Мынабу козусундагы ушу Мустафа чейин бакканбы деп алган эле. Кармат. Эми билесиз бизде караны жакшы баалайт. Ооба. Кара менен каштан. Алып калгам бул. Азыр кезектик каштан коз кочкорлорго беребиз, андан кийин арашанга беребиз. Муногу кочкорлордун баасын тактайлы дагы. Андан кийин биз кочкорлорго өтө берели. Кочкорлор жаккан болсо, кошумча суроолорду өзүңүздөр сурайсыздар. Кой куушу кандай, жем жеши кандай, кой куугандан кийин жемди кандай жейт. Ал жагын кочкор кармагандар өзүңүздөр билесиздер, байланышып аласыздар. Биринчи мына козулардын канчага коесуз? Мына чоң кочкордун баасын айтыңызчы. Коз кочкорлордун чоңун. Коз кочкордун чоңун мындай мен баягы асманда айтпай эле мындан не болбой эле 35 000 дедим. 35 000 сом, э? Тиш жаргамы, жара элекпи? Тиш эми жарат да. Жара элек, э? Алдап поздун туулган экен да былтыркы болсо, э? Так, бу кичинекейчи? Бул кичинекей, бул жаздагы козу. Быйылкы? Мына уруктуктары кичинекей болуп турат туугандар, экөөнүн айырмасы. Канча? 5 ай, 6 ай? Бул март, февраль этеги. Февраль 25 ушуну марттын мына карагандачы. 5 ай болуп калыптыр, э? 5 ай болуп калды. 5 ай. Бир-эки күндө 5 ай болот экен. Мунун баасын тактаңыз, андан кийин булардын атасыга бир баа бериңиз андан кийин. Бунун баасын 30 деп атам. Козусунукун 35, 30. Бул чоң кочкорду 150. 150 000 сом. То есть
Bunun baasını siz parametrini emес, анын эмес, siz tөл беришине карап коюп атасыз. Sizge özüңүz несі жакты, эркектери көбүрөөк жактыбы, ургачылар жактыбы балдарын эми? Мага эркектери деле, ургачылар деле жакшы результат берди да. Ал эркек козусу мындай жакшы эле чыкты. Токтулар кандай сөөктүү түшө экен мындай каржыгалуу, баягы бул помес экен, койлоруңузга кан алмаштырып койгондо кандай болду дегеним да, мындай. Кан алмаштырганда жакшы түшөт дейт го төлдө. Эми сөөктөр жакшы түштү, узун. Просто bunun emele bir le ayı az çüyde bilesin. Только kulakta ne olup kalın. Bunun kulağı kıskarak onun içinde. Bozunu bergeni жақсы. Sonu. Pulga толтурат. Болду туугандар. Биз кезекти каштан козгочолорго беребиз. Көрүңүздөр аягына чейин. Биз каштан козгочкорлорду чыгардык. Мына ол жакта эки каштан козгочкор коёндой окшош. Самат агабыз өзү производитель экен булардыкы. Нак өзүнүн короосунун козулары экен. Өзүнүн койлорунун. Эки каштан кетти мына. Машалла, мына каштандар сөз жок экен. Куйруктары чоткий, өңдөрү да чоткий. Сөөк баштарына сөз жок. Тиш жарды жарып элекпи булар? Качан жарып калат буйруса? Козулар сентябрда жарат. Сентябрда жарат, а? Өзүңүздүн койлордун балдары. Булардын аталары кайсы эми? Барбы аталары? Аталары бар. Бул Казакстандан келген. Атасыбы? Казакстан келген, Казакстандан биздин делегация барып Казакстанга. Боз кошкорот келген. Казакстандан. Ошону келгенде мен өзүм алып койгонсуз койлорго, э? Ата сатылып кеткенби? Атасы бизде акам үйүндө. Башка бир агасынын үйүндө экен. Ушу эки каштан козгочкорлор. Кулак баштары жайына, моюндары узун, бели узун, куйруктары дагы пол разрез. Бул болсо баягы түштүктө мода болуп аткан куйрук. Мына. Машалла. Каштан эң бренд цвети. Түштүк тарапта. Энелери-чи, энелери? Гисарбы? Не булардын энелери? Ауганбы? Гисарбы? Энелери гисар экен тууган. Sizde mende Araşan, mende Gisar, Maçinski, Avgan var dediniz ha koylar ha? Şu üç paroda koylar var eken, enesi Gisarlar eken tuğanlar. Atası Kazakistan'dan geliptir. Bizim Kırgızstan menen Kazakistan'ın Gisarları dağı ayırması var tuğanlar. Kazakski tip de koyuyor, bizdeki Yüzünü tip de koyuyor. Bilesizler. Bağlarını kançadan koyuyor sen bulardın? 40 minden. Bunu uruqtuqtары mını çoğun kara koçkorukka qaraganda kişirek eken ha? Jaş ekeni bilinip turat. Mını qaraganda buların uruqtuqtары kişirek eken. Jaş ekeni bilinip turat. 40 ming so'mdan koyup attır. Bul 2 koçkor, 5 koçkordu sizlere gösterip berdik. Keyin emi rıjı koçkordu gösterip berебиz. Çүйдөн kelgen eken. Bu koçkor Araşan eken. Çüy kayсы жерден алгам dediniz? Карабалтадан келген. Карабалта Araşan koçkor eken. Bul söök karjıgalары başka bilinip turat. Siz neni bayqadыңыз эми? Araşan менен Gisardын sööктөрүнөн ne ayırmaçılık бар eken? Өзүңүз кармаган адам катары. Bu Araşan uzun болот. Баары. Эми bu козулар деле бийик-бийик жакшы козулар түштү. Кулактары uzun. Мен bunun şu неме кылган себеби мына берки Gisardын караганда кулактары өтө зор, козулары, солуктары. Токтуларбы? Бұларын полный өзім алып қалғам. Бірақ бұның еркек қозыларын бұл жерге сатқа шықса еле алып келіп қалышқан. Мындай. Бұл қошқор сатылады деңізші мейлі. Жашы қанша өзі? Бұл жашы уже 4 жашқа өтті бұл дағы. 4 жашқа өтті. Мұның сатыш себебі қандай деймін де? Мындай жаш қошқор болса неге мұншалық деңгейде сатып отырсыз дегендей? Мен бұны уже мен биыл 3-ші жол болдық. Қойдыңыз? Қой элекпин, биыл қойсам уже 3-ші жыл болып кетті. 2 жыл қойған санда. Бұның азыр уже беркі тоқтылар чоңайып қалған. Оғайым кече өзгөр көргенде Өзбекстандан чоң қошқа алып болған. Асылса ошон қоям деп отырам. Бұның қыздарына? Бұның қыздарына. Не айырма бар екен башқа қошқорлардан бұдан? Төл бергенде. Так, бұл қошқордың несі жақты ошонда сізге конкретно сізден алған адам
кочкордукка эмнеси өзгөчөлүк экен сунуштай аласыз кочкордун? Бойду жакшы берет экен. Жиликтери жакшы. Мына кулагы дагы жакшы, узун. Мен баягы анагы кочкордун кулагына караганда Узунураак экен. Мунун параметри кандай? Параметри бунуку 98 ушундай чыккан. Бир аз көчтүүрөөк экен, була? Мындай. Ондай деле не эмес бирок. Бул былтыр бакканда вообще мындай куйругу көтөрүлүп, башкача болуп семирген. Ончо деле бакпадым. Арашанды өзүңүз билсеңиз керек. Арашан семиргенде куйругу көтөрүлөт да, арыктаганда өтөлө түшүп кетет да. Эсеби кисадан эң көп айырмасы. Анан баягы бизде түштүк тарапта бизде эми. Бизде да кочкорду баягы мал менен талаага коюп жиберет, кочкор скелет болуп калып куйругун салпаңдатып жүрөт. Менде да ошондой болуп калып, быйыл ондай деле семиз кармабадым. Семиз кармасам куутта суутуп неме кылгандан кийин кыйналып калат экен. Ошого быйыл выставкага чыгара десем, выставкага деле кылбадым. Өзүм эрке чоң кычкыр алып алдым. Ошону коебуз, ошону чыгарабыз деген ой деле буларды саттым. Алып тургандарга. Самата, бул ошондо сизге эмнеси жакты, төл бериши жакты ошондо? Төл бериши жакты мунун. Төл бериши жакшы. Бардыгы законный. Эч жабылган айып жери жок. Карашан деп баягы каны күчтүү дегенге ишендиңиз кандай? Баягы токтулар таштаганда, кочкор таштаганда билинет да баягы тектүү нерсе баары билинип калат. Ооба, билинет. Арашан немеси күчтүү. Булактарын мындай немелерин бербеди, сөөк саакчылыктеринчи. Мен только гисерге койдум да, арашан койбодум да бунучу. Кудай каласа эми быйыл арашан теребиз, арашандан эми баштайбыз да дагы. Менде өзү оромдо 3 типтүү койлор бар. Ооба. Ошо гисер матинский болот. Буларды колдонсуздан да поместерди чыгарыпсыз да сиз. Машалла. Жүн өтө щетка, таптаза. Кулак жайылат. Муну караңыздар, кулак 21 деп эсептеп атам, келсеңиздер минимум 20 өлчөйсүздөр. Морданы карап коюңуздар. Ширина, мордасын, ширинасы. Жүн мына жактар ак, баштары ак, көкүрөктөр ак, бул светло рыжий, жүн өтө щетка, таптаза. Арашан боюнча өзүңүздөр билесиздер. Арашан өтө улучшенный кой деп койсо болот. Илгертен бери кылданып келген койлор. Булар негизи эле билесиздер. Эдилбай, Гисар, Ауган, биздин местный койлордон анча-мынча аралашкан. Ошолордун кошундусунан улучшенный кылданган кой. Каны күчтүү деп белгиленет. Ошондуктан бул кочкорго кызыккандар болсо байланышыңыздар. Агамдан мен баасын сурап коеюн. Буга баасын кандай дейсиз? Буну 3 деп атам долларга. 3000 доллар, Эми биз жанагындай 3000 доллар деп пайдасын алдык, көрдүк эми 3000 доллар деп 3000 доллар сатпайбыз. Келсе сода болсо, кәдимги сода болсо түшүп беребиз. Байланышасыз. Түшүп беребиз. Кочкордун басыгыны бир көрөлүчү. Ошейникти чечиң, же жипти чечиң. Кочкордун басыгын көрөлү. Эки кочкор сүзүшпөйбү короодо? Параметрин айтпай калдык да, сары кочкордун. Куш. Сары кочкордун параметрин. 97. 97, 97-98 чакты. Салмагын өлчөп көрбөдүңүзбү? Салмагын өлчөп эмесми? Эки кочкордун каржыгасынын айырмасын көрдүңүздөрбү? Куйрук приспушенный. Приспушенный дегенде түшкүнкө эмес, бир аз түшүп турган. Бирок бел узун, айырмасын ошондо. Бул жагын көрдүңүздөр, мен бүгүн Самат агамдын үй короосунда болдум. Буйруса кочкорлор жаккан болсо сөзсүз байланышыңыздар. 6 кочкор сатыкка чыкты. Анда эмесе көрүңүздөр. Баары өзүнүн кочкорлору экен. Самат агам производитель экен да. 3 түрлүү койлорду кармап, сандан сапатка өткөн агабыз экен. Сиздер дагы сандан сапатка өтүңүздөр. Анда эмесе экран астынан номерлерге байланышып, кочкорлор жаккан болсо сөзсүз байланышыңыздар, колдон качырбаңыздар, башка бирөөлөр алып кетип калбасын.